Салам достор, сабактарыбызга баштадык. Бүгүнкү биздин сабагыбыз биз акыркы окуган эки бапка байланыштуу тафаале жана тафаале баптарына байланыштуу бир кайда мөһиме бар, маанилүү бир кайда, ошол кайда жөнүндө болмокчу. Кеттик, дайым болсок. İddessera, issaqala деген эки келиме бар бизге мисал катары. Ушул эки келимени талдап изилдеп көрүп, анан бул келимелерге окшош башка келимелер болсо, дальше өзүңөр салыштырып чыгарып алсаңар болот. Кайсыл жерде кандай кайда болгонун. İddessera, issaqala fa asluhuma. Бул эки келименин аслы, негизи башында Tedessera, tesaqala. Tedessera jana tesaqala bolчу экен. İddessera деген kelimenin aslı hiç kanday başında hemzesi жок эле. Tedessera bolчу экен. Tefaale babından. Al эми issaqala деген kelimenin aslı olsa hiç kanday hemzesi жок эле. Hiç kanday sa harfinde teşdit жок эле. Tesaqala деген tefaale babından ушундай жон гана бир эки fi'lun mazin bolgon eken. Ulantабыз. Fa udghimat at-ta'u fihima fima ba'dahuma. Ekosunda teң tedesserada dagı tesaqalada dagı ekosunda teң t harfleri mogul t harfleri өздөрүнөн кийинки келген harfke айланып ошол harfke кошулду. Мисалы, tedesserada t harfi dalga айланып dal harfine айланып калды. Ал эми tesaqalada болсо t harfi жогolup уже s harfine айланып калды. Эки harf эми жанаша келип калды. Демек ал жерде бири-бирине кошуп туруп бир түрдүү harfтер болгондуктан тештит беребиз. Мисалы, момундай бир көрүнүш чыгып калды. Башында тештит бар. Бул жерде дагы башында тештит бар. Тештит келименин башында келип калса, бул барабар сүкүн болот. Сүкүн менен сөзгө баштоо мүмкүн эмес болгондуктан араб тили дагы жеңилдикти өтө жакшы көргөн, жеңилдикке ашык болгон бир тил болгондуктан эки сөздүн дагы башына васыл хемзе алып келдик. Мисалы, мексур васыл хемзе алып келдик. Бул жерибиз иддessera болуп калды. Бул сөзүбүз болсо, бул келимебиз issaqala болуп, анан момундай бир результат чыгып калды. Бул процесстерден кийин. Вот. Idдessera, бул болсо момтип issaqala деп ушундай бир келимелер ортого чыгып калды. Демек, iddessera менен issaqala түшүнүктүү болду. Бул tefaale жана tefaale баптарына байланыштуу, буларга гана махсус, буларга гана тиешелүү бир ушундай кайда. Дагы бир келимеден мисал берип, эме кылып кетели. Бул келиме музаммил деген келиме болсун. Музаммил. Бул жерде дагы исмул фаил тефаул бабынан мунун мазысын алалы биз. Иззаммала. Иззаммала. Иззаммала мунун аслы демек бул жердеги сыяктуу эле теземмеле болчу. Теземмеле. Кайдабыз кандай? Т харфин T'ден кийинки харфке айландырып коебуз. Демек, бул жердеги дагы Т харфин биз жок кылып, муну Z харфин айландырып коебуз. Бул айлангандан кийин дагы бизге момундай бир келиме чыгып калат. Бул жерде тештит бар, бул жерде тештит бар, момундай. Тештит менен баштоо мүмкүн эмес болгондуктан башына бир хемзе алып келип коебуз. Иззаммеле болуп калды. Иззаммеле бул музаммил деген көпчүлүгүңөр билсеңер деле керек, суре бар. Музаммил деген ошол суреге берилген исим. Бул tefaale жана tefaale баптарына байланыштуу кыска, оңой, бирок өтө маанилүү бир кыскача
kayda oldu dostlar. Egerde misal sizler tefsir oku olturup же болбосо tereң bir Arapça fusha bir kitepti oku olturup bir ibareni oku olturup ошол ибарede ушул калыптардагы сыяктуу мисалы иддесара исакале сыяктуу формадагы везиндеги келимелерди көрүп калсаңар, ал жерде бул кайсыл баптан кандай келиме болчу деп ойлонбой олтуруп эле сразу иддесара исакале сыяктуу тефаале жана тефаале баптарынан ушул кайдеге салыштырылып чыгып калган келимелер экен деп айтсаңар болот. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин аманчылыкта болгула.